Президент Сооронбай Жээнбеков Ош шаардык сотунун мисалында сот системасынын санариптештирүүнүн жүрүшү менен да таанышты. Учурда Ош шаардык сотунун сот жыйындары өтө турган 2 залында аудио жана видео жазуу системасы орнотулган. Ага сот залдарынын видео конференц байланыш, аудио жана видео байланыш, аларды жазуу, борборлоштуруп сактоо жана соттук жазууларды башкаруу системасы кирет. Автоматташтырылган маалымат системасы аркылуу ар бир иш, ар бир материал автоматтык түрдө катталып, судьялардын ортосунда текши бөлүштүрүлөт. Мына пандемияга байланыштуу жазык аткаруу кызматынын жетекчиликтери бүгүнкү күндө камакта отурган айыпкерлерди мына ушул азыр сотторго бербей жатышат. Себеби дегенде мына ушул инфекция дагы неме болупчу, жайылып кетпесин деп тигил жактарда. Ошон үчүн бүгүнкү күндө азыр биз мына ушул жазык аткаруу мекемелери менен онлайн режиминде соттук отурумдарды жүргүзүп атабыз. Мисалга бул азыр биздин өлкөбүз боюнча бир гана портал бар экен да, ошон үчүн бир аз баягында нагрузка болуп атыптыр. 1-2-3 күн эртерээк айтып, заявка берипчи, мен мисалга мына Ош шаарындагы СИЗО 5 мекемесинде отурган айыпталуучу менен ушундай онлайн режиминде соттук отурумду жүргүзөмүн деп мен заявка берип койсун элек өзүбүздүн эмегечи. И бул жакка дагы СИЗОго. Алар ошол убакытка, ошол күнгө, ошол саатка даярдап коюшат, өткөрө беребиз. Президент Сооронбай Жээнбеков өз кезегинде санариптештирүү сот реформасынын негизги бөлүгү болуп саналарын, соттордун ишмердүүлүгүн ачык айкындыгын жогорулатууга, адилеттүү сот өндүрүшүн камсыз кылууга мүмкүнчүлүк берерин баса белгиледи. Азыркы тапта Оштогу жалпы 9 сот мекемеси толугу менен автоматташтырылган маалыматтык түйүнгө кошулду. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Улан Сатиев, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24, Ош шаары.